11 апрель жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоодо Ош шаарында 4 партия 7% ченден өткөн болчу. Өнөктүк учурунда 121 даттануу түшүп, анын 44-ü добуш берүү күнүнө туура келген. Иликтөөгө алынган фактылардын басымдуу бөлүгү добуш сатып алууга жана административдик ресурсту колдонуу аракети көрүлгөнү аныкталган. Эң жогорку көрсөткүч менен Ата журт Кыргызстан партиясы 47,99% ээлеп, 45 мандаттын 27-сине ээ болгон. Андан кийинки катарда Улуттар биримдиги Элдик партиясы 17,99% алып 10 мандатка жеткен. Ыйман Нуру 8,11% болсо, Ынтымак 7,36% шайлоочулардын добушун алып 4 мандаттан тийген. Калаада добуш берүүгө 150,390 жарандын тизмеси такталганы менен, анын 70,621 өнөктүккө катышкан. Бул жалпы шайлоочулардын 46 гана пайызын түзгөн. Второе. Признать недействительными результаты выборов депутатов Ошского городского кеңеша, прошедших 11 апреля, и отменить протокол Ошской территориальной избирательной комиссии от 21 апреля о результатах выборов депутатов Ошского городского кеңеша. Кече күнү өткөн Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда шаардагы шайлоо массалык мыйзам бузуулар менен коштолгонун жүйө келтирип, өнөктүктүн жыйынтыгын жокко чыгарган. Шайлоо мезгилинде кызмат адамдары добуш берүү процессине кийлигишкени, административдик ресурс колдонулганы, үгүт иштеринде, добуш берүү учурунда жана имараттан сырткары добуш берүүдө мыйзам бузуулар аныкталганын маалымдады. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова президент Садыр Жапаровдон кайра шайлоо дайындоону өтүндү. Төрайым мыйзам бузуулар эркин добуш берүүгө терс таасирин тийгизерин айтып, калктын шайлоого болгон ишенимин кетирерин белгилеген. Которая является для нас очень важной составной частью процесса утверждения и легитимизации результатов выборов. Мунун баары жарандардын эркин добуш берүүсүнө көзгө урунарлык таасир этет. Добуш берүүнүн жыйынтыгын так аныктоону кыйындатат. Ошондой эле шайлоо процессинин негиздерине жана добуш берүү укугунун принциптерине каршы келет. Мындай мыйзам бузуулар көп санда катталгандыктан шайлоого болгон ишенимди ажыратат. На выборах депутатов Ошского городского кеңеша и отменить протокол Ошской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Ошского городского кеңеша. Саясат талдоочу Абдижапар Акулов өлкөдөгү 3 төңкөрүштүн ыплас шайлоонун жыйынтыгынан келип чыкканын айтат. БШК жана борбордук бийлик тарыхый каталардан сабак алып, адилеттүү чечим чыгарганы коомчулукта өмүр арттырганын белгиледи. Шайлоонун жыйынтыгы таанылбаганы, алдыдагы парламенттик өнөктүктөрдө партиялардын добуш сатып алууга бөгөт коюлганына токтолду. Саясат талдоочу негизгиси коомчулуктун саясий жана шайлоо процессиндеги багыты өнүкпөй сайын добуш сатып фактылары боло берерин билдирет. Таза шайлоо жана татыктуу талапкердин тандалышы элдин шайлоого болгон ишенимин кайтарарын айтты. Жергиликтүү кеңештерге өткөн ошол шайлоо 11 апрелде аркасынан бир топ жана сөздөрдү, нааразычылыктарды пайда болгондугу, мындан ошол жыйынтык чыгарышыңар керек дегендей бир сунушун айтты. Мен ойлойм, канткенде дагы ошол өткөндөн сабак алуу бир кадамдан болсо дагы мына ушинтип башталды. Кечеги Борбор шайлоо комиссиясынын чечими өзгөчө ошол Ош шаарында калктын ошол мүдөөсүн ишке ашырды деп ойлойм. Жокко чыгарылышын, жыйынтыгын жокко чыгарышын талап менимче туура эле болду деп ойлойм. Бүгүн эми көп тараптар ойлонуш керек. Биз мыйзамды ошол талаада таза, ачык шайлоону өткөрүү үчүн жогорку кеңешке дагы бир мүмкүнчүлүк беришибиз керек, түзүшүбүз керек. Ал бардыгыбыздан эң ириде биздин өзүбүздүн шайлоочулардан ошол акчага сатылбастан, административдик ресурска каршы бир позицияны көрсөтүү менен гана бул бийлик конституция боюнча дагы элдин колунда деп айтабыз. А эл ошол бир келген мүмкүнчүлүктү туура пайдаланат деп меникисинде ойлойм. Шаардык кеңешке катышкан 6 партия шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине билдирген. Өнөктүктөн кийин дагы өтпөй калган партиялардын өкүлдөрү чогулуп, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып акцияга 2 рет чогулган. Нааразы партиялар жергиликтүү бийлик шайлоого кийлигишкенин айтып келет. Партиялар азыр эми сотко кайрылабыз, ар кандай сөздөр болуп атат. Аны партиялар өздөрү билет. Ал эми бизге айтылган дооматтар боюнча мындай маселелер айтылганы чын, соцсеттерден деле айтылды. Бирок эми аны 100% ошол ушундай дегенге биз кошулбайбыз. Себеби жергиликтүү бийликте бир гана эмес, жогорку бийликке дагы шайлоо учурунда ушундай сындар айтылат, ушундай нааразычылыктар айтылат да. Бирок эми эгер ал анык болуш керек. Мисалы бизди күнөөлөгөн болсо мэр чыгып алып бир жерде сүйлөп же андай кылган жок да. Мен бир жөн гана бир айтылган бир
сөздөрдө эле кабыл алабыз. Кайра шайлоо болсо, анын тартибинде шайлоону жараксыз деп табуу үчүн негиз болгон талапкерлер кайра шайлоого катыша албай турганы мыйзамда көрсөтүлгөн. Эгер мамлекеттик же жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана шайлоо комиссияларынын кызматкерлеринин чечимдери, аракеттери добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп табуу үчүн негиз болсо, эч бир партиянын жарышка каттышуусуна чек коюлбайт. Каладагы өткөн 4-чү чакырылыштагы шаардык кеңеш 2016 жылы 27 мартта шайланган. Өткөн жылы мөөнөтү аяктап шайлоо өтөрдө карантиндик чектөөлөрдөн улам токтотулган болчу. Абдумалик Базарбаев, Эламан Акбаев, Ош ТВ.